20-iyул күнү катуу жааган жаандан улам Кара Булак айыл өкмөтүнүн Кара Булак айылында катуу сел жүрүп, аталган айылдын ички жолдорун, арыктарын, каналдарын жууп, электр мамычаларын зыянга учураган. 5 воловойты куурма кылып жөөп атат эди. Куурмалары пышкан экен, эми мен чакырып кал деди, барып алларга жеткенде мөндүр менен жамыр баштады. Айттым, келип эле бирлеген куурманы коюп, кайтып чыккыча мүспөй этип койдум, анан алманы кучактадым. Ошондо мен 15 жарым саат турдумбу билбейм. Суу пасайып, суудун нугу ояк өтүп кеткенде, анан мен жолго чыгып кеттим да. Ал жок, эки сөрүм жок, килемдерден канчасы жок, көрпөчөлөрдөн жок, кассеталактардан жок. Эми ол көп нерсе. 20-iyul күнү ушундай бир апаттай эле болуп сел келди. Мынчалык улуу селди ушу Кара Булакта болгон эмес эле, эми келет эле аз-аз. Бул 3-чү жолу келиши, аз-аздан келип турган. Эми бул селди эч бир тие албайт экенсиң, тоso албайт экенсиң, Алланын берген бир апат экен. Кудайыма шүгүр, жакшы, адамдарга зыян кылган жок, үйлөргө зыян кылган жок. Эми мына шеердеги Алмалдагы 8 ушу жеке ишкерлердин эс алуучу жерлерибиз бар да. Ушуларга кичине зыян кылды. Бизден 8 сөрүн алып кетти. Наркы коңшулардыкын дагы ушинтип сөрүлөрдү алып кетти. Майли ушул сөрү малкалга көрүнсүн. Кудайыма шүгүр, адамдар эч нерсе болгон жок. Эми берден өкмөткө жаңы болгон бужун Кара Булак айыл өкмөтүнө ыраазычылык билдирем. Ошол күнү эле элдерди топтоп келип, трактордап келип, каналды оңдоп, жолдорду оңдошту. Бирок ошол өкмөт жаңы болуп атат. Анан айыл башчыбыз дагы Кара Булак айылына жаңы айыл башчы шайланганы жатат. Ушу айылды карасам, мына канал канча жылдан бери ушу каналды жылда ремонт кылышпайт. Эптеп-септеп кылып коет. Ошон үчүн сел келгенде сел ыраны карашпайт. Келип эле каналдын суу да кошулат дагы. Ушинтип улуу болуп элге көп зыян келтирген ушунан болуп атат. Эми мен жалпы эле ушул элге каалайт элем. Ушундай бөөдө кырсыктан, куруктооматтан, бемал өлүмдөн сактасын Аллахым. Бардыгыбызга тынччылык, аманчылык берсин. Өкмөттүн, айыл башчылардын ишиге ийгилик берсин. Ушул каналдарды, жолдорду өз убагында оңдоп, өз убагында карап туруштарын каалайт элем. Келип эми мына ушу бүгүн келген жок, кече келип башыны сементтеп кетишкен суунун башына. Азыр мынантип эмеде агып жатат сайда. Же наракы өтө албайбыз, же биракы өтө албайбыз. Малдарыбызга дагы, өзүбүзгө дагы кыйын болуп атат. Тезирээк оңдоп ушу сууну өз нугуда салса, наржа Кара Булакта элдердин эгини кургап атат, суу сайда жатып. Мына ушуларды алдын алыш керек да. Ар кандай кырсыктын алдын алгандан сурайм ушул өкмөт башчылардан. Сел келген аймакка район акими Учкунбек Жоробаев ошол күнү барып, тилсиз жоонун кесепетин жоюу, тез аранын ичинде калыбына келтирүү боюнча атайын комиссия түзүп, тийиштүү жетекчилерге тапшырмасын берген. Сел келген аймакты калыбына келтирүү боюнча айыл өкмөтүнүн башчысы атайын техникаларды тартып, айыл тургундарын ашар жолу менен тазалоо иштерин уюштурду. Бүгүнкү күндө ашар жолу менен ички жолдорду, арык, каналдарды калыбына келтирүү боюнча жумуштар кызуу жүрүп жатат. Ошондой эле керектүү болгон техникалар тартылган. Жасмина Сайдиманова, Таир Исманалиев, Салам Медиа, Баткен.